Bir çoğun alım, olya insan özün şagirtlerden suraydı eken. Tamak жеген адебин айтқылачы дейді екен. Десе жана шагирттер олтуруп алып айтат экен. Баштаганда бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушуна бисмилланы айтып жейбиз, колду жууйбуз. Сүннөт бул. Асы-усан жейбиз, бирөөнүн астынан жебейбиз. Ылдыйды карап жейбиз, бирөөнүн оозуна карабайбыз. Ар бир лукманы, ар бир оозго алган тамакта бисмилла деп алсак, дан берекелүү болот. Олтурганда ушинтип олтурабыз. Бүткөндө кайра колду арчып, жууп, анан бүтүрөбүз деп ушундай бир адептерин айтат экен. Айтканда жанагы устазы Олия инсан айтыптыр. Силер айткан нерсе бул сырткы эле келбети дептир. Жанагы айткандай бул сырткы көрүнүшү дептир. Тамак жегенде сырткы адебин айттыңар дептир. Биз адеп деп ушуну айтсак, түшүнсөк, Олия инсан айтат, бул сырткы белгилерин, сырткы аламаттарын айттың дейт. Тамак жегендеги эң негизги көңүл бура турган адеп, эң негизги маани бере турган нерсе дейт, жеген тамагынын адал болуусу дейт. Көрдүңүзбү? Жеген тамагыбыз туугандар, адал болбосо, ар бир тиштемге сиз бисмилланы айтыңыз. Ар бир тиштемди тиштеп жеп жутуп бүткөндөн кийин алхамдулилlah деп айтыңыз. Колуңузду 3 жол жууңуз. Бүткөндөн кийин дагы бата кылыңыз, башка кылыңыз. Баары бекер экен. Себеби ал адал тамак эмес. Ал сиздин акылыңыз эмес эле. Көрдүңүзбү? Ошондуктан туугандар, Алла Таала да Куранда айтат. Жеп аткан тамагыңа кара дейт. Адал тамак жеп жатасыңбы дейт. Ушул нерсе өтө көңүл буралы туугандар. Кол жуубай койсок, анан бисмилланы айтпай койсок, дароо жаман көрөбүз го башкаларды. А бирок сен жаман көрүп жатасың, бирок сен алып келген тамак, өзүң жеп аткан тамагың адалбы? Ошону көрөйлү. Намаз окубай койгондорду жаман көрөбүз. А бирок намаз окуп атканда сен ошол намаздын акыйкатын аткара алдыңбы? Же жөн эле сырткы көрүнүшүн аткарып атасыз, жыгылып турууну? Ошондуктан ар бир нерсенин акыйкатын аткарып үйрөнөлү туугандар. Оросо кармасак, намаз окусак, ажылык кылсак, башка кылсак, адамдар менен болгон мамиледе дагы жөн эле көрсөтмө мамиле кылбайлы. Чындап жүрөк менен мамиле кылалы.